رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мээримдүү жана ырайымдуу, таза жана кудуреттүү болгон Аллах субханаху ва тааланын атын атап сөзүбүздү баштайбыз. Бардык мактоолорубуз бир гана Аллах таалага таандык. Себеби дегенде Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды жоктон бар кылып жаратты. Бардыгыбызга рызкы берди, баарыбызга ден соолук берди. Мына ушул жерге келип отурабыз. Мына ошондой улуу затка канчалаган мактоолорду айтсак дагы аздык кылат. Ал эми салават жана саламдарыбыз сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон пайгамбарлардын султаны Мухаммад алейхиссаламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына боло бермекчи. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, бүгүн Саййидул Айям күндөрдүн эң улуусу болгон жума күндө сиздер менен жолугушуп отурганыбызга Аллах таалага чексиз мактоолорду айтам. Жума күн бул күндөрдүн эң бир улуусу. Эч талашы жок. Себеби дегенде мына ушул жума күнү Аллах субханаху ва таала Адам алейхиссаламды жараткан. Жума күнү бейишке киргизген. Жума күнү бейиштен чыгарган. Мына эртең кыямат күнү дагы ушул жума күнү болот. Ошондуктан эртең жума деген күнү бардыгыбыздын жүрөктөр титирей турган күн болот экен да. Эртең эмне болот деп. Ошол себептен мына ушул жума күн бардыгыбызга куттуу берекелүү болсун. Ушул жерге кандай тилек максатта келген болсоңуздар, Кудай Таалам ар бир койгон кадамыңыздарга чексиз соопторду жазсын. Жуманы окуп, кайра кетип жаткан мезгилибизде ар бирибиздин пендечилик кылып кетирген ката күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам кечирсин. Азыр бардыгыбызга белгилүү мына ушул пайгамбарыбыздын төрөлгөн айы кирип келди. Рабиул Аввал айы. Пайгамбарыбыз мына ушул айда төрөлгөн. Ушул айдын 11-нен 12-сине караган түнү пайгамбарыбыз төрөлгөн. Ааламдардын мырзасы, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушул дүйнөгө келген. Рабиул Аввал айында пайгамбарыбыз Меккеден Мединага хижрат кылган. Мына ушул Рабиул Аввал айында пайгамбарыбыздын сүйүктүү кызы Рукайя энебиз бул дүйнөгө келген. Ушундай бир белекелүү айда турабыз. Пайгамбарыбыздын төрөлгөн айына даңазалоо, пайгамбарыбызга маулид окутуп, анын өмүр баянын элге жеткирүү бардыгыбыздын мойнубузда милдет болуп эсептелинет. Себеби дегенде биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз менен сыймыктанабыз бардыгыбыз. Маулиттан бизге максат ошол пайгамбарыбызды таанытуу элдерге, адамдарга. Биз кимдин үммөтүбүз? Эртең кыяматта кимге муктаж болобуз? Биздин шариятыбызды алып келген пайгамбарыбызды элдерге таанытуу. Биздин максатыбыз ушул, маулиттен максат ушул. Пайгамбарыбыз 571-жылы төрөлгөн. Пайгамбарыбыз төрөлгөнгө чейин Иса пайгамбар, Иса алейхиссалам менен пайгамбарыбыздын ортосунда ошол 500 жылдык убакыт бар. Мына ошол 500 жылдын ичинде дүйнөдө баягы биз адам ушундай экенбиз, эскертүүчү жөнөтүп турбаса, бизге бирөө эскертип турбаса, адам баласы тез эле бузулуп кетүү ыктымалы бар. Мына ошол Иса алейхиссалам келип, Иса алейхиссаламдан кийин пайгамбарыбызга чейин 500 жылдын ортосунда, мына пайгамбарыбыз келгенге чейин азыркы араб жарым аралы кандай болуп кеткен, баарыбызга жахилия доору, караңгылык доору деп коет. Мына ошол доордо кандай болуп кеткендиги бардыгыбызга белгилүү. Айрыкча аялдардын укугу тепселенип, араб жарым аралында ошондой болгон. Арак сууда ичилип калган. Кадимкидей эле суу сыяктуу эле эртели кеч ушундай кылып ичип калган арабтар. Пайгамбарыбыз келгенге чейин Меккенин азыркы Каабанын тегерек чекесинде 360-тан ашык буттар болгон экен. Ошол буттарга сыйынып калган. Ошол себептен пайгамбарлардын жөнөтүүсүнүн, рисаланын бирден бир максаты адамдарга эскертүү. Кудай Тааланын барлыгынын бирлигини эскертет келип.
Мына пайгамбарыбыз келгенге чейин де doğru ушундай болгон. Кыз балдар төрөлсө, кадимкидей удама кыз балдар төрөлсө, баягы эркек кишилер уялгандан үйүнөн чыга албай, ошол кыздарына тирүүлөй көнгөн учур болгон. Мына пайгамбарыбыз кийин сахабалардан бири пайгамбарыбыздын алдында туруп ушул нерсени эскертет. Мен bir күнү келип келинчегиме айттым дейт. Кийиндир мен буну таякесиникине алып барам дедим дейт. Бул эмне экендигини келинчегим жакшы түшүнүп билчү дейт. Бирок билсе дагы каршы чыга алчу эмес дейт. Бая кызымды кийиндирди, мен ээрчитип алып жөнөдүм дейт, таякесиникин көздөй. Бирок bir канча күн алдын казып койгон аңгекти көздөй алып жөнөдүм дейт бая кызымды. Kızım eş nersedен кабары жок. Менин жанымда bir оң жагыма чыгып, bir сол жагыма чыгып ойноп жыргап келатты дейт. Бирок мен кыжалатмын дейт. Баягы аңгекке келгенде кызым эңкейип карасаң, нерде эмне бар экен деп, бая кызым эңкейип караганда bir тээп түшүрдүм дейт да, бая аңгекечи. Алла мурун казылып койгон аңгекке bir тээп түшүрдүм дейт кызымды. Ошондо кызым бая аңгекке асылып туруп, bir колу менен менин баягы баг элегимде асылып турду дейт. Экинчи колум менен атеке үстүңүз кир болуп, чаң болуп калды деп кагып жатты. Мен ошого карастан тээп туруп аңгекке түшүрүп тирүүлөй көмүп келдим деп пайгамбарыбыздын алдына чыркырап ыйланган кийин бая сахаба. Мына пайгамбарыбыз келгенге чейин арабтардын абалы ушундай болгон. Мына ушундай доордо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүйүктүү пайгамбарыбыз 571-жылы Рабиул Ауал айынын 12-синде бул дүйнөгө келди. Эми пайгамбарыбыз төрөлгөн ай бардыгыбызга кирип келди. Эми ушул айда пайгамбарыбызды даңазалоо, пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы менен таанышуу, пайгамбарыбызды тааныштыруу бардыгыбызга милдет болуп эсептелинет экен. Демек пайгамбарыбызга болгон сүйүү, пайгамбарыбызды таанытуу, пайгамбарыбызды даңазалоо ушул нерселер менен чектелет. Биринчиси пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын баарыбыз билишибиз керек. Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын баарыбыз билишибиз керек. Пайгамбарыбыз качан төрөлгөн, пайгамбарыбыздын канча баласы болгон, пайгамбарыбыздын канча кызы болгон, пайгамбарыбыз канча жашында пайгамбар болду, пайгамбарлык доорду, пайгамбарлык рисаланы канча жылда басып өттү пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз эмнени жакшы көрөт эле, пайгамбарыбыз кандай кийинет эле, пайгамбарыбыз кандай тамак жейт эле, пайгамбарыбыз кандай уктайт эле. Ушунун бардыгын биз билишибиз керек. Айрыкча өмүр таржымалын. Биз азыр кимди жакшы көрөсүң десе, бардыгыбыз өзүбүз жакшы көргөн нерселерди айтабыз. Бирок биз биринчи жакшы көрүү бул Аллага болгон сүйүү болуш керек. Биринчи Аллах Тааланы жакшы көрөбүз биз. Андан кийин пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жакшы көрөбүз. Андан кийин сахабаларды жакшы көрөбүз. Хазіреті Умар, Хазіреті Абу Бакр, Хазіреті Умар, Хазіреті Усман, Хазіреті Али, мына ушундай тартипте кетет да. Демек пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын билишибиз бардыгыбызга мойнубузда милдет болот. Ошол максатта мына ушул айда пайгамбарыбызды даңазалашыбыз керек да. Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын азыр кимди жакшы көрөсүң десе, биздин жаштарыбыз сурайт. Сурап көрө турган болсоңуз, кимди жакшы көрөсүң десе, кээ бирлерибиз мен баланча футболистти жакшы көрөмүн дейт. Кээ бирлерибиз баланча ырчыны жакшы көрөмүн дейт. Ошолорду кумир тутуп алгандары бар. Кайсыл жылы төрөлгөн, кандай тамакты жакшы көрөт, бутунун размери канчанчы размер, ошол нерселерди билип алган да. Биз пайгамбарыбызды даңазалашыбыз керек. Пайгамбарыбыз качан төрөлгөн, пайгамбарыбыз бизге эмнени алып келди, пайгамбарыбыз эмнени жакшы көрөт эле, пайгамбарыбыз бизден эмнени талап кылат. Мына ушул нерселерди билишибиз керек биз. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вал яумал ахира ва закара Аллаха касира. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоосунда биз үчүн эң чоң үлгү өрнөктөр бар экен. Пайгамбарыбыз жашоонун үлгүсүндө, жашоо өткөн жашоосунда бизге бардык үлгүнү көрсөтүп кеткен. Керек болсо биз ажаатканага кандай кирип отурабыз,
кайсыл бут менен киребиз, кандай отурабыз, ал жерде кандай адеби бар керек болсо ошол нерсеге чейин пайгамбарыбыз бизге көрсөтүп үйрөтүп кеткен. Демек пайгамбарыбыздын жашоосунда бизде эң чоң үлгүлөр бар экен. Пайгамбарыбыз 571-жылы төрөлдү, Рабиул Аввалдын айынын 12-синде дедик. Пайгамбарыбыз төрөлгөндө бул жашоодо өтө чоң өзгөрүүлөр болгон. Пайгамбарыбыздын келүүсү менен биздин жашообузда, адамзаттын жашоосунда чоң өзгөрүү болгон. Жана айттык, аялдардын укугу тепселенген, бай аялдар, арабтардын байлары 100 аялдарга алып, каалаган убагында талагын берип, каалаган убагында башкасын алып алчу. Бирок пайгамбарыбыздын келүүсү менен ааламда аял затынын даражасы көтөрүлдү. Арактар ушундай агып, каалагандай аракты ичип, араб жарым арал ушундай бузукулукка баткан болсо, пайгамбарыбыздын келүүсү менен араб жарым аралы кандай өзгөрүүгө дуушар болду. 360 ашык бутка сыйынчу пайгамбарыбыз келиши менен ошол жалгыз Аллага сыйынууну, жалгыз Аллага гана ибадат кылууну алып келди да бизге. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өмүр таржымалын билишибиз керек. Пайгамбарыбыздын 4 кызы болгон. Хадижа энебиз ортосунда, экөөсүнүн ортосунда. Пайгамбарыбыздын атасынын аты Абдулла. Пайгамбарыбыз атасын көргөн эмес. Энесинин курсагында 2 ай болгондо пайгамбарыбыздын атасы Мединага, азыркы Медина шаарына кербен менен барып, соода сатык иштери менен барып, ошол жерде кайтыш болгон. Пайгамбарыбыз атасын көргөн эмес. Энесинин курсагында 2 айында. Пайгамбарыбыз атасыз төрөлдү, томолой жетим пайгамбарыбыз. Энесини дагы 6-5 жаш канча айга чейин эле көргөн. Энесини дагы пайгамбарыбыз. Билесиздер, араб жарым аралында ысык жерде баягындай тура эмес жыт-жыбыр арасында оорулар көп болгондугунан сүт эмгизүүчү энелерге берген балларыны. Бая салкын жерлерден сүт эмгизген энелер келип, балдарды алып кетчү. Мына ошондой болуп, Саади урусунан азыркы Таиф шаарынан Халима деген энебиз келип пайгамбарыбызды алып кеткен. Пайгамбарыбыз ошол Халима энебиздин эмчегини эмип чоңойгон. Сүт эмгизген энеси Халима деген эне болгон пайгамбарыбыз. Халима дегени өтө жоош деген маанини түшүндүрөт. Мына ошол Халима энебиздин Саади урусунан ошол жерде пайгамбарыбыз ошол энени эзип чоңойгон. 2,5 жашка чейин шариятыбызда энелер балдарын эмгизет. Пайгамбарыбызды 2 жыл эмгизип, кийин пайгамбарыбызды алып келип, пайгамбарыбыз энесинин колунда, Амин энебиздин колунда бир аз туруп, кийин дагы кайра пайгамбарыбызды алып кеткен. Ошону менен 4 жашында пайгамбарыбыз келген. Пайгамбарыбыз энесинин колунда бир аз турганда эле пайгамбарыбыздын энеси Амина энебиз пайгамбарыбызды сенин эми тага журтуңду көрсөтүп келемин. Сенин тага журтуң мединалыктар болот деп Мединага алып барып, тайкелерин көрсөтүп, 1 ай ошол жерде туруп, келе жатып атасынын баягы мүрзөзүнө зыярат кылып, мына атаң ушул жерде кайтыш болгон деп мүрзөзүнө зыярат кылып, ошо менен келе жатып Мекке менен Мединанын ортосунда Ал-Абуабу деген жерде, Мекке менен Мединанын ортосунда, Меккеден 121 километр жерде, алыстыкта жайгашкан жерде, ошол жерде катуу ооруга чалдыгып, Амина энебиз пайгамбарыбыздын сүйүктүү пайгамбардын апасы ошол жерде кайтыш болгон. Анда пайгамбарыбыз 6 жашка чыга элек томолой жетим болуп, жанындагы Умму Айман деген кызматчысы болгон Амин энебиздин. Ошол анан кийин пайгамбарыбызды чоң атасынын колуна алып келип тапшырган. 6 жашка дагы толуп элек пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз 2 жаш 2 айында энесинин курсагында атасынан жетим калган, 6 жашка чыга элегинде энесинен жетим калган. Бул дагы болсо Аллах Тааланын бир хикмат сыры. Мына келечектеги улуу бир жолду басып өтүү үчүн пайгамбарыбызды Аллах Субхана ва Таала тарбиясын өзүнө калтырган. Демек, тарбиясы Аллах Субхана ва Таала өзү пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз томолой жетим өскөн. 6 жашында келип туруп, чоң атасы Абдул Муталиптин колуна тапшырылды.
Абдул Муталип ушундай bir абройлуу адам болгон. Кайсыл жерге барса пайгамбарыбызды өзүнүн жанына ээрчитип алчу. Пайгамбарыбыз 8 жашка чейин ошол Абдул Муталиптин колунда болгон. Абдул Муталип кайтыш болгондо 8 жашында өзүнүн уулу Абу Талиб, Абдулла менен пайгамбардын атасы менен бир тууган Абу Талиптин колуна келип түшкөн. 8 жашында. Ал көп балалуу болгон. Бирок пайгамбарыбыздын келүүсү менен Абу Талиптин үйүнө береке кирген. Пайгамбарыбыз келүүсү менен Абу Талиптин үйүндө 10 баласы болсо дагы ошол үйдө береке болчу. Абу Талиптин жубайы Фатима бинти Асад деген энебиз болгон. Фатима бинти Асад энебиз пайгамбарыбызга абдан жакшы караган. Күнүгө чыгып алып пайгамбарыбызды карачу. Пайгамбарыбыз эмне жеп атат, эмне ойноп атат деп көчөдөн карап балдар менен. Эгерде курма алып келип бере турган болсо, башка балдарга бирден курма бере турган болсо, пайгамбарыбызга келгенде 2 курма берчү. Эгерде эт келип бере турган болсо, таттуулардан бере турган болсо, эттен башкаларга бир тиштемден эт тарката турган болсо, пайгамбарыбызга келгенде муштумдай эт берчү. Пайгамбарыбызды алдына отургузуп алып, чачтарын тарап, чачына түшүп калган кумдарды терип, ушундай жакшы караган. Ошентип пайгамбарыбыз 15 жашка келди. 15 жашка келгенде пайгамбарыбызга Абу Талиб соода кылууну үйрөткөн. Соода жолунда. Ошентип пайгамбарыбыз 25 жашка келгенде соода иштери менен алек болуп калган. Ошол убакта ошол жерде бир бай аял Хадижа энебиз соода иштери менен алектенип абройлуу аял болчу. Өзүнүн кербендерини азыркы мына Сирияга, Шам тарапка, Йеменге жөнөтчү. Мына ошол соода иштеринде атагы чыгып келаткан Хадижа энебизге Абу Талиб пайгамбарыбыз сүйүктүү пайгамбарыбыз соода иштеринде кошкон. Ушундай бир жигит, жакшы жигит экен, аманатка абдан бекем, жалган сүйлөбөйт, элдердин арасында ушундай бир чоң бир лакапка эгедер болуптур. Мухаммад ал-Амин деген лакабы бар экен, өтө ишеничтүү, аманатка бекем деген лакабы бар экен. Ушул жигитти соода иштериңизге кошуп алсаңыз деп сунуш түшкөндөн кийин Хадижа энебиз соода ишине кошкон. Хадижа энебиз соода ишинде кошуп, биринчи бая акылдуу Хадижа энебиз Йеменге биринчи сапарга жөнөткөн соода иштеринде. Хадижа энебиз азыраак кербен менен. Бирок ошол кербен ийгиликтүү аяктап келген. Жакшы киреше менен келген. Экинчи жолу Сирияга жөнөткөн. Сирияга жөнөткөн кербен менен. Ошол Сирияга барган жеринде баягы дөңгөн мындай шаарга мындай эңкейип кириш жер бар экен. Ошол баягы кербен келе жаткан мезгилде ошол жердин попу карап туруп баягы кербенди пайгамбарыбызды тааныган. Поп дегенде баягы христиан адам. Поп ошол баягы келе жаткан кербенди көрүп туруп, ушул кербендин арасында бир адам бар. Бул келечектин пайгамбары деп тааныган. Сен кайсыл нерсесинен тааныдың ал пайгамбар экендигини? Акыр замандын пайгамбар экендигин эмне нерсеси менен билдиң дегенде, ошол баягы дөңсө жерден ылдый түшүп келе аткан кербенге ушул жерде өсүп турган бак дарактардын бардыгы керек болсо таштарга чейин ийилип салам айтты деген да. Ошондо баягы кербен башыны чакырып туруп айткан: "Сен тез кербениң менен ишиңди бүтүргүн дагы, кайра тез аркага кайткын." Себеби дегенде бул жердеги баягы поптор башка адамдар билип кала турган болсо, таанып кала турган болсо, бул келечектин пайгамбарын өлтүрүп коюшат деген да. Тез кайра ишиңди бүтүр дагы кайткын деген. Ошентип кайтып келгенден кийин, анан кийин пайгамбарыбызга келгенде баягы Айман деген энебиз жолдо болгон окуялардын бардыгын Хадижа энебизге айтып берген. Ошондо Хадижа энебиз айткан: "Бул ошондой ишеничтүү жигит экен, абдан аманатка бекем экен. Ал үйлөнгөнбү?" деп Хадижа энебиз өзү сураган. "Жок, үйлөнө элек, али бойдок жигит" дегенде пайгамбарыбызга
Нафиса деген өзүнүн жолдошкусуну сунуштап, пайгамбарыбызга үйлөнүүгө Хадичени өзү биринчи сунуш түшүргөн. Ушул жигитке мен турмушка чыгамын, келечегини көргөн, жанандай аманатка абдан бекем пайгамбарыбызга Хадичени өзү сунуштаган, өзүн өзү. Ошентип пайгамбарыбыз Хадичени өз менен 595-жылы 571 болсо, төрөлгөн болсо, 595 жылы Курайш уруусунда чоң той берип, ошол жерде экөөсү үйлөнүп баш кошкон. 6 балалуу болгон Хадичени өз менен сүйүктүү пайгамбарыбыз. 6 балалуу болду. 4 кыз, 2 уул. Бирок пайгамбарыбыздын көзүнүн тирүүсүндө эле 2 уулу тең кайтыш болду. Абдулла, анан Касым. Экөөсүнөн кайтыш болгон. Бири 3 жашында, бир риваятта 1 жаш 8 ай деп келет, бирөөсү 4 жашында. Кийин Египеттен келген Мариям Кыпти, Мариям энебизден дагы бир уулду болгон. Анын аты Ибрахим болчу, ал дагы көзүнүн тирүүсүндө эле пайгамбарыбыздын кайтыш болгон. Пайгамбарыбыздын көзүнүн тирүүсүндө 3 кызы кайтыш болгон. Пайгамбарыбыздан кийин бир эле Фатима энебиз гана калган. Демек, жалпысынан 3 уул, 4 кызды болгон. Бирөөсү Мариям энебизден, Кыпти Египеттен келген, калганы Хадича энебизден, экөөсү 4 кыз, 2 уулду болушкан. Ошентип пайгамбарыбыз 35 жашка келгенде, мен сиздерге да бир чоң окуяны айтайын. 35 жашка келгенде баягы азыркы курулуп жаткан эме бар, мына Каба. Кабатуллону кайра куруш керек болгон да арабтарга. Варакат ибн Науфал деген бир улуу ошол жердеги улуу аксакал адамдардан болгон. Ошол жигит, ошол аксакал айткан, эми кайра ушуну кайра курушубуз керек биз. Бирок ушуну курабыз, бирок бул адал акчадан болуш керек. Арам акчаны буга киргизбеш керек. Бул Алланын үйү деп туруп, ошол жерде баягы Кабаны кайра курушкан. Бирок адал акча ошол жерге жеткендиктен баягы мындай эме бар. Така бар. Ошол таканын ичинен гана адал акча жеткендиктен ошондой кылып курган ошол жерди. Бирок эми баягы кара ташты кайра ордуна коюш керек, Хажарул Асвадты. Ошол жерде талаш түшкөн. Ким коет Хажарул Асвадты ордуна деп. Ошондо баягы Варакат ибн Науфал баягы аксакал айткан, азыр карап турабыз. Эшиктен ким биринчи кирсе, ошол кишиге айтабыз, ошол киши ташты коет деген ордуна кайра. Демек ошол жерден кайра ошол ойду бардыгы бирдей кабыл алышып карап турушкан. Ким киреткен азыр дегенде, ошол жерден биринчи пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кирип келген да. 35 жашында. Бардыгы ошол нерсеге макул болгон. Мухаммад алейхиссаламга бардыгы макул болгон. Буну бардыгыбыз билебиз. Эң ишеничтүү, эң аманатка бекем. Ошол кезде арабтар азыркы биз акчаларыбыздын бардыгын банкка коебуз, сейфтерге сактайбыз, туурабы? Ал кезде арабтар акчасын сактайм дей турган болсо, эң ишеничтүү деп пайгамбарыбыздын колуна берчү экен да. Ушул акчаны сен мага сактап берсең. Себеби дегенде пайгамбарыбыз әл-әмин, аманатка бекем, эң ишеничтүү. Мына ошол жерден бардыгы макул болушкандагын пайгамбар ошол жерден да бир хикмат кылып, үстүндөгү чапанын чечип жерге жазгандагын ошонун ичине баягы ташты коюп, ар бир уруудан бирден аксакалды чакырып, эч кимдин көңүлүн калтырбай, ар бир уруудан баягы аксакалдар баягы төрт жагынан кармап келип туруп, баягы чапанды кара таш тап келип туруп, кайра ордуна койгон. Ошентип 38 жашка чыкканда пайгамбарыбызга биринчи вахилер келип баштаган. Пайгамбарыбыз 6 ай түш көргөн. Түшүндө көргөн нерселери өңүндө боло берген. Мына пайгамбарлык келерде ошондой болот экен. Кайсы бир адамды Аллах Таала өзүнүн пайгамбары кылып тандаймын дей турган болсо, ушундай болот экен. Түшүндө көргөн нерсеси өңүндө болот экен да. Пайгамбарыбыз 6 ай ошентип түш көргөн да. Ошентип пайгамбарыбызга 40 жашында Хира үңкүрүндө Жабраил алейхиссалам келип, сен Аллах Тааладан акыркы пайгамбарсың деп пайгамбарлык жүктү келип жүктөгөн. Ошентип пайгамбар 40 жашында пайгамбар болгон. Демек, кайсыл бирибиз пайгамбарды сүйөбүз дей турган болсок, пайгамбарыбызды жакындан тааныйбыз дей турган болсок, өмүр таржымалын ушинтип билишибиз керек экен, окушубуз керек экен. Себеби дегенде пайгамбарыбыздын өмүр таржымалында, пайгамбарыбыздын жашоосунда биз үчүн эң чоң үлгүлөр бар экен. Экинчиси пайгамбарыбыздын сүннөтүнө эргешүү. Таракту фикум амрайн дейт пайгамбарыбыз.
Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi ve sunnati deydi. Men sizlerge ekele nerseni taşladım deydi. Paygambarımız bizge ekele nerseni kaldırıptır. Birincisi ne deydi? Allah Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de toluk jetkizdi. 23 yılda 40 yaşında paygambar bolup. Andan keyin özünün sünneti. Sizler hiç kaçan uşul iki nerseni bekem karmasaňar adaşpaýsaňar dedi. Paygambarımızın sünnetini ergeşem degen adam, paygambarımızın jaşoosy menen jaşaýym degen adam sünnetini bekem karmaş kerek eken. Sebep degende albette sen uluu kuluk menen üstündesin degen Allah Taala paygambarımızdan. Paygambarımızdı inneke la ala hulukin azim dep Kur'anımızda en çoğ, en bir kuluk münözü uluu ekendigini bizden Kur'an-ı Kerim'imizde degen Allah Taala bayandap koygan. Anan paygambarımızdan jaşoosunu menen jaşaýmyn, paygambarımızın sünneti menen jaşaýmyn degen adam paygambarımızdan ata atalgan кезде Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dep paygambarımızga salavat aytış kerek. Paygambarımızga salavat aytuуда ötө çoğ biz üçün berekeler var. Себеби дегенде пайгамбарыбызга болгон махабат, пайгамбарыбызга болгон сүйүү бардыгыбыздын ичибизде болот. Биринчи ар бир адам өзүнүн ичинде күнөөнү ташташ керек ан үчүн. Пайгамбарыбызга болгон сүйүү бардыгыбыздын ичибизде. Пайгамбарыбызды сүйүү, маулид пайгамбарды сүйүүгө себеп болот. Кимди жакшы көрсөңүз, кимди жакшы көрүп, ошол нерсени, ошол адамдын жашоосу менен, ошол адамдын мүнөзү менен, ошонун өмүр таржымалын окуй турган болсоңуз, ошол адам керек болсо сиздин түшүңүздө да келет. Азыр мына Египетте улуу аалым бар. Египетте азыр улуу аалым бар. Мына ошол адамдан сураптыр. Сиз пайгамбарыбызды түшүңүздө көрдүңүз беле деп сураптыр да. Али Жума деген улуу алым адам бар. Шейхул Азхарда болгон убагында мына ошол адамдан сураштыр. Сиз түшүңүздө пайгамбарды көрдүңүз беле деп. Ал адам ушундай жооп берген да: мен түшүмдө пайгамбарды көргөнмүн. Түшүмдө эмес, керек болсо мен өңүмдө да пайгамбарды көргөнмүн деп жооп берген да баягы адам. Кантип көрдүңүз десе, мен пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы туурасында, пайгамбарыбыздын сыйрасы жөнүндө 40тан ашык китеп жаздым дейт. Турсам, ошол китептер жөнүндө ойлоном. Пайгамбарыбыз кантип отурган, кантип отуруп тамак жеген, пайгамбарыбыздын кийими кандай болгон деп, ошол нерселерди жаза берип, карасам өңүмдө пайгамбарыбыз бет алдында турганын көргөм дейт да. Кимди жакшы көрсөңүз, албетте түшүңүздө көрөсүз. Бул нерсе акыйкат, тажрыйбадан да өткөн нерсе. Bir ayal ушундай деп ыйлаптыр. 3 күн болду, пайгамбарыбызды түшүмдө көрбөй калдым деп ыйлаган эжеке болгон да. Себеби кайсы адамды жакшы көрсөңүз, түшүңүздө сөзсүз күнүгө көрөсүз. Ал күнүгө пайгамбарыбызды көргөн да. 3 күндөн бери көрбөй калдым деп ыйлаган экен бая эжекебиз. Дуа кылганда башында сөзсүз пайгамбарыбызга салават айтыңыз. Пайгамбарыбызга салават айтыңыз, дуаңыз кабыл болот. Эч ким өзүнүн амалы менен бейишке кире албайт. Бардыгыбыз Аллах Тааланын ырайымы менен бейишке киребиз. Бирок пайгамбарыбыз ортомчу болот, пайгамбардын ортомчулугу менен да бейишке киребиз бардыгыбыз. Себеби дегенде пайгамбарыбыздын шафаатул узма бардыгыбыз үчүн. Кыяматта башка пайгамбарлар менин өзүмдү саламат калтырсаң болду деп кыяматтын баягы катуулугун, вахшатыны көргөндө Аллахумма саллим деген дуаны кылат экен башка пайгамбарлар. Бирок биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менин үммөтүмдүн абалы кандай болот экен деп бизди ойлоп чуркап жүрөт экен ошол жерде. Ошондуктан пайгамбарыбызга көп салават айтыңыз. Bir salavat айтсаңыз, периштелер сизге 10 салават айтат. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби дейт. Аллах Таала өзү, Аллах Тааланын периштелери пайгамбарыбызга салават айтат. Эй момун мусулмандар, силер дагы пайгамбарыбызга көп салават айткыла дейт. Сиз bir салават айтсаңыз, Аллах Тааланы 10 ырайымы болот сизге. 10 жакшылыгы болот сизге. Дуаңыз кабыл болот. Пайгамбарыбыздын шафааты сизге насип болот.
ықылас менен кошо бирге жүргөн нерсе бул салават болуш керек экен. Пайгамбарыбыздын кабырын, пайгамбарыбыздын макамын элестетип дуа кылыңыз, дуаңыз кабыл болот. Кыяматта пайгамбарыбыздын чыныгы үммөтү болом десеңиз, пайгамбарыбыздын аты аталган кезде эмне кылышыңыз керек экен? Салават айтышыңыз керек экен. Мухаммад дегенде оозуңуздан саллаллаху алейхи ва саллям деген сөз чыгышыңыз керек экен. Алланын райымы болсун десеңиз мага, менин эсебимде сооп көп болсун десеңиз, дайым салават айтканды тилиңизге адат кылып коюңуз пайгамбар алейхиссалату вассаламга. Өлбөстөн мурун бейиши болсун дей турган болсоңуз, демек салават айтыңыз. Намазда дагы бардыгыбыз салават бар. Намазда дагы. Салават бул ибадат. Ассаламу алейка я айюхан наби деп, я айюхан наби деп пайгамбарыбызга намазда дагы эмне айтабыз? Салават айтабыз ташаххудта. Демек ибадаттын бир бөлүгү экен да пайгамбарыбызга салават айтуу. Бир нерсени айтамын деп эсиңизден чыгып турат да, бир нерсени айтамын деп эсиңизден чыгып турат. Салават айтыңыз. Эсиңизге келет кайра ошол нерсе. Жакшы жашоо өткөрөйүн десеңиз, пайгамбарыбызга салават айтыңыз. Пайгамбарыбызга салават айтууда Алланын зикри да бар. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сөзүм толук болсун десеңиз, башында этегинде дайым салават айтыңыз. Демек, пайгамбарыбызды сүйөмүн деген адам, пайгамбарыбыздын аты аталган кезде эмне кылыш керек экен? Салават айтыш керек экен. Пайгамбарга ким бир салават жолдосо, Аллах Таала ага 10 салават жолдойт. Пайгамбарыбыз айтат, мен силерге эң сарам адамды айтайынбы дейт, ким сараң экендигини. Демек, менин атым аталган кезде, Аллахтын элчиси айтат, менин атым аталган кезде мага салават айтпаган адам эң сараң адам мына ошол адам дейт да. Демек, биз сүйүктүү пайгамбарыбыздын аты аталган кезде эмне кылышыбыз керек экен? Салават айтышыбыз керек. Анан төртүнчүсү пайгамбарыбыздын шаарына зыярат кылуу. Пайгамбарыбыздын шаарыны, пайгамбарыбыздын макамын, пайгамбарыбыздын кабырын зыярат кылууну Кудай Таалам бардыгыбызга насип кылсын. Демек, биринчи пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын жакшы билишибиз керек экен. Экинчиси пайгамбарыбыздын сүннөтүн эргешибиз керек экен. Үчүнчүсү пайгамбарыбызга көп салават айтуу. Төртүнчүсү эмне экен? Пайгамбардын шаарына зыярат кылуу. Ма байна кабри, ма байна байти ва минбари раудатын мен риязул жанна деди пайгамбарыбыз. Менин кабырым менен үйүмдүн ортосунда 5 бакчалардан бир бакча. Мына ошол жерде барып пайгамбарыбыздын макамын зыярат кылышыбыз керек экен. Демек, ушул улуу айда бардыгыбыз пайгамбарыбызга көп салават айтып, пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы менен таанышып, пайгамбарыбызга көп маулүттерди окуп, пайгамбарыбызды тааныта турган болсок, албетте кыяматта биз үчүн пайгамбарыбыз шафаатчы болот экен. Маулүттү бидат деген туура эмес. Ошондой да сөздөрдү угуп атабыз. Маулүт окулуусунан максат бир гана пайгамбарыбызды элге таанытуу. Ушул айда пайгамбарыбызды даңазалоо. Ошондуктан мына ушул айда кереметтүү, берекелүү айда силер менен жолугушуп отурганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Бардыгыбызга мына ушул айды куттуу кылсын. Бардыгыбызга сөз жок ошонун берекети болот, берекеси сөзсүз болот. Ошол үйдө бир жылга чейин Кудай Таалам берекени төгүп коет, кайсыл үйдө маулит окулса. Ошондуктан бардыгыңыздарды ошол маулит окутууга, пайгамбарыбыздын өмүр таржалы менен таанышууга баарыңарды үндөп чакырабыз биз бардыгыбыз. Кудай Таалам бардыгыбызга ушул айды куттуу, берекелүү кылсын. Мына жума намазыбыз боло турган убактыбыз да жакындап баратат. Кудай Таалам бардыгыбызга ынтымак, ырашкерчилик берсин. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Мына бүгүн дагы элибизде, жерибизде бир жакшы иш-чара болуп өттү. Миржабал дамлан Алла разы болсун. Мына ушул баягы адеп ахлак жылына байланыштуу пайгамбарыбыздын ошондой сүйүктүү пайгамбарыбыздын бүгүн маулити дагы жума күндө ошолго карата мына ушул жерде бүгүн дагы жакшы симпозиумду уюштурду. Ошол жерге имамдар катышты, мугалимдер катышты, мүдүрлөр катышты, акимиңиздер өзү баш болуп катышты. Сизге да чоң ыраазычылык Миржабал дамлан ушундай элибизде, жерибизде ушундай адеп ахлак жакшы болсун жаштарыбыздын деп, элибиз жерибизде мына ушундай оңолуулар көп болсун деп, мына ушул президентибиздин буйругуна ылайыктуу ушул жылга мына ушундай адеп ахлак жылы деп чыгарган буйругуна ылайыктуу мына ушул нерселер болду. Кудай Таалам бардыгыбызга ушул нерселерди куттуу кылсын. Ушул берекелүү айыбыз куттуу болсун. Ошол жерде да жакшы сөздөр айтылды. Ошол айтылган сөздөр дагы бардыгыбыз ишке ашырып, мына бүгүнкү айтылган азыркы сөздөр дагы бардыгыбыз Кудай Таала мына ушул сөздөргө амал кылууну,
ушул сөздөр менен пайгамбарыбыз алып келген нерсе менен жашоону, пайгамбарыбыздын жашоосу бардыгыбызга үлгү болуусун бардыгыбыз тилек кылайлы. Элибиз, жерибизде дайым жакшылыктар болсун, биримдиктер болсун, эч качан согуш кыргын болбосун. Кудай Таалам бардыгыбызды жаман көз, жаман сөз, жаман иштерден сактасын. Имам Дамылабызга, мына ушул жердин жергиликтүү бардык имамдарга, бардык жергиликтүү бүгүнкү жума намазга келген бардык бир туугандарга үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Эмне тилеген тилек кылып ушул жерге жакшы ниет менен келген болсоңуздар, Кудай Таалам ниетиңиздерден да жакшы нерселерге жеткирсин. Үй ичи менен аман эсен болуңуздар. Пайгамбарыбыз деп келип отурабыз ушул жерге, дин деп келип отурабыз, намаз деп, Алла деп келип отурабыз. Ушул бардык ниетибизди Кудай Таалам кабыл кылсын. Эч нерседен кем болбоңуздар. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин алхамдулиллахи роббил аламин. Кудай Таалам бардыгыбызга үй ичи менен аманчылык, жакшылыктарды берсин. Тилеген тилек максаттарыбызга Кудай Таалам жеткирсин. Бардыгыбызды Кудай Таалам бул дүйнөнүн жакшылыгын берди бардыгыбызга. Ахиреттин жакшылыгын берип, бул дүйнөнүн жамандыгынан, ахиреттин жамандыгынан бардыгыбызды сактасын. Акыйкатта көрсөтүп ушундай ак жолдо жүрүүнү насип кылсын. Туура эмес арамды арам көрсө, арамдан бардыгыбызды алыс кылсын. Ушул жерде жергиликтүү бардыгыңыздарга иштериңиздерге ийгилик берсин. Имамдарыбыздын иштерине ийгилик берсин. Имам хатиптерибиздин иштерине Кудай Таалам ийгилик берсин. Бардыгыбызды Кудай Таалам жаман көз, жаман сөз, жаман иштерден өз сактасын. Жаштарыбызга иман берсин. Мына бүгүн жаштарыбыз жөнүндө жакшы сөздөр айтылды. Жаштарыбыз биздин келечегибиз. Жаштарыбызга Кудай Таалам жакшы иман берсин. Карларыбызга чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин, төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Эмне тилеген тилек кылган болсок, андан жакшысына Кудай Таалам өзү жеткирсин. Ооруп жаткан бир туугандарыбыз бар. Ооруларына, дарттарына дава, ооруларына шифа берип, дайым мына атың өчкөр, жаман оору элибизден, жерибизден алыс болуп, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, алык мамлекеттердин катарында жүрсүн. Саллаллаху тааля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Кудай Таалам кабыл кылсын. Алла разы болсун барыңыздардан.